kendisi şunları da satıp ciğerimden kredi alıp 3 yılda şöyleydi zorla götürdük. Üyde götürüp anankin o 3 balası katta olup kaldı. Ben aytdım ben de ağzım komşularına keçine dedim. Toy şap kılıp vereyik de bir gün toy kılıp verdik. Bir gün en cigan tergenimizi ötkönderge ağaç verdik. Suyunu otursa bana okundu karagıla oğlum. Kuyu ölgür sattar, kuyu ölgür ölgür. Şimdi çalıp biz kuyucukta ölümünü kurayın der. Ana o yetteki duvaldan diyen bozuk şu bir ellerini koyu atıp durup. Şunday karaganda şunday ev halde oturamadım. Putumda uzunsunu şu balanın üyünü götürüp kirgizip koyup putumda uzunsunu oturayın deyip niyet kıldım edi. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, баткендик мекендештер, бир туугандар. Ошол мындан 3 күн мурда болгон чек арадагы жаңжалдан улам үй өрттөнгөн чоң ата менен чоң эненин тамы бүгүнкү күндө дагы ушундай тутанып күйүп турат. Kızım ters dedi. Onu çeleke çiğip onu çiğip var. Onu ana ben şunları kampı kalktı ki de baksam o Xudoyning uyida yaşını oturattı. Bu menekini dağın atıp duranı öyle. Baldar etti ama onlar etti ki Sakal dedi, içkiye ekip durun dedim, ben ettim. Ben şu panada oturayım oğlum dedim. Desem ettim. Ben ettim. İçkim var mı o ayakta desem, görünüp durat dedi. O atta desem, o ayakta atma deyip durat dedi. Bir muhaldan ki o sakal kaçımızda dedi, o duvarların arasından bir kampı, iki kampı köyüp. O şu döngenden çıkıp gittik de. Berdim Zerigayam rahmat. Sakal, manağı sizge. Abdegen sanayam minmati rahmat olun. Bul, eme Batken şahrida jardam bergen eldin ança mınçası jardam berdi. Bul, jardam berip atkan nerseni uçule. Xudo kalasa inşallah bir 10 kunde Xudo kalasa dagın jardamды ulantабыз alып kelip. Жоқ degende үйүңүздүн жыгачыны болсо ham алып беребиz Xudo kalasa inşallah. Sizlerge tazim etiş gerek. Şunday granitsada karap turasızlar. Bu stratejik местаны sizler охрана kılıp turasızlar da dual bolup çep turasızlar. Sizlerge rahmat, sizlerge ming jolu tazim etiş gerek. Batken eli bardыгы sizlerdi koldoyt inşallah. Hazır berde болгон нерселердин бардыгını tartıp aldık. Berde bar нерселердин бардын tartıp aldık. Ушундай болуптур деп çagıltırıp жардам берели деген максатта келдик bu yerge biz. Ming marta rahmat olun, ming marta rahmat. Umuruna Xudo baraka versin.
Arkadaşlar, küçükleri bizge jardam berіңіздер. Kamazım kuyup kaldı. Kiminiz kuyup kaldı. Assalamu alaikum Kırgız elim, Batken elim. Özüңүздөр билесиздер, акыркы маалыматтар боюнча, чек арада чыккан маалыматтар боюнча бардыгыңыздар кабардарсыздар. Мына энекебиздин үйүнү күйгүзүп бериптир. Атабыз 83-кө чыкты, энебиз 78-ге чыкты. Ушул энелерибиздин үйүнү күйгүзүп бериптир, жашап аткан үйүнү. Тажик туугандарыбыз акылына кирбеди. Мусулман бир тууган эл экенибизди дагы деле түшүнбөштү. Эми Аллах Таала кадырлап бардыгын өз ордуна коет буйруса. Үйдүн бардык нерсени чагылдырып бердик. Биздин айтайлы деген максатыбыз бул жерде ушул энекебизге үйүнү восстанавливать кайра оңдоп бергенге биз элден жардам сурап, кайрымдуулук сурап, мына Орозонун күнүндө жардам сурап, ушул маалыматты силерге жеткирип берели деген максат. Бул чек арабызды ушул зым болуп коргоп турган элибизге биз жардам бербесек, эч ким жардам бербейт туугандар. Мына карыган энекебиздин көз жашын көрүп бул жакта боорубуз эзилип кетип атат. Туугандар, бардык абсаяттан бардык акыбалды өзүңүздөр көрүп билип турасыздар. Кол сунуңуздар туугандар. Ушулар биздин ушундай чек арабызда чеп болуп турганы үчүн бизге баткенибизге кеңири суу барып турат, кеңири эки жака өтүп турабыз. Ушулар бар үчүн ушунча нерселер болуп атат. Мына биз сиздерден колдоо күтөбүз. Буйруса Орозонун акырына чейин колдон келген жардамдарды берели. Айта берсек сөз өтө эле көп. Эми аксакал, буйруса Баткен эли сиздер менен, Баткен эли сиздерди колдойт, Кыргыз эли сиздерди колдойт. Кичине Куда кааласа сабыр кылып турсаңыздар, бардыгы жакшы болот иншалла. Эне көп эми ыйлабаңыз, бир аз сабыр кылып туруңуздар. Анан Куда кааласа бир 10-15 күндө жакшы жардам келет, бүтөт үйүңүздөр дагы. Сабыр кылыңыз аксакал. Кайраттуу болуңуз аксакал. Иншалла. Туугандар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр акыбалды бардыгы. Сиздерден жардам күтөбүз. Өмүрүңөр узун болсун, рызкыңар палван болсун. Уул кызыңар менен өнүп өсүп жүргүлө, уул кызыңар кабыл болсун. Биздей аксакал болгула. Жоткондо жолуңар болсун, кайтканда колуңар болсун. Сапарга чыксаңар кожокотуну бала жолдошуңар болсун. Жолбостой жоткула бөрөдө үзүп келе бергиле. Omun Allahu Ekber, omuruma uzun rızkına falan. Rahmat şeyleri olur. Bizim yaşımızga girip biz ne verelim oğla. Ah Kuda. Seler silasanar seler de Kuday silasın. 30 bitten devrim var. 30 bitte. 37 tane olacak. 10 bitte çevrem var. Bakalasın. Ana özüm 83'e girdim. Yani bizde yaksakal oğlum nevre çevre kıvra suğra köküle olma. Урматтуу баткендик туугандар, бул жерди көргөзүп аткан себеби шаарыбызда анча-мынча Баткенге суу каяктан баратат, кантип баратат, не кылып баратат, ошол жөнүндө билбеген адамдар үчүн маалымат катары берип коелу, ушул жерди көрсөтүп коелу деп. Ушул канал менен бизге төрткүлүбүзгө суу барат. Эми муну айтайын деген себеби анча-мынча адамдар билбеши мүмкүн. Ушул суу бар үчүн Баткен шаары көктөп жашыл ырыс кенен болуп турат. Бул суудун келишине мындай түз таасирин берип турган, коргоп турган элдер булар Аксай эли менен Көкташ элинин салмагы өтө чоң. Ошолор коргоп турат. Тажиктер талашпайт сууду, биздин суу дебейт. Кудайга шүгүр ошолор бар экен, ушинтип Баткен шаарыбыз коргоп турат. Өзүңүз кээ бир адамдар сүйлөйт, мүмкүн алар өздөрү да тажик болуп калган, тажиктер менен уруша берет, алар да тажик болуп калган деген ой кетиши мүмкүн. Туугандар, алар андай эмес. Алар биздин күнүмдүк колдонуп аткан суубузга, ушул аман жетишиге бизге өтө чоң таасир берет туугандар. Ошон үчүн буйруса Милан иним экөөбүз Орозонун мына акыркы бир 10 күнүндө орозо питириңиздерди бизге берсеңиздер, биз ошол жерде барып, ошол жерде жанагы жабыркаган үйдү оңдоп түзөөгө жардам берели, элдерге жардам берели. Туугандар, орозо питириңиздерге ар бир үйүңүздөргө, эшигиңиздерге тыкылдатып, Милан иним экөөбүз барып берсеңиздер, барган чагыбызда. Аллах Тааланын ыраачылыгы үчүн биз ошол жердеги элди коргообуз, колдогонубуз, биздин коргоого эмебизге, колдообузга алар муктаж.
азыркы убакта. Биринчиден биз мусулман катары жардам бериш керек. Экинчиден бул биз бир улуттанбыз, ошол биздин бир тууган элибиз. Ошон үчүн үчүнчүдөн бул баткендикпиз. Ушул 3 фактор менен биз жардам бериш керек. Туугандар, кайдыгер карабаңыздар, сиздерден сураныч. Биз эшикти какылап барганыбызда колуңуздан келген жардамыңызды аябаңыз, бериңиз туугандар. Анан аттуу баштуу адамдар, колунда бар инсандар бар туугандар, сиздер да кол кабыш кылыңыз дерсиңерчи. Сиздерден сураныч. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн.